Салам достор, Москвадагы кыялдар шоунун алып баруучусу мен Нургул Кайимова. Бүгүн бизде жаңы жылдык маанай, жаңы жылдык салаттар болот. Анын баарын уникальный рецепттер менен бүгүнкү биздин коногубуз Жазгүл Абылова бөлүшөт. Куш келипсиң, Жазгүл. Саламатсызбы, Нургул эже. Чакырууңуз үчүн чоң рахмат. Анда бүгүн экөөбүз жаңы жылдык столду салаттар менен коздойбуз. Биз жаңы жыл дегенде эле, мен өзүмдүн кичинекей чагымдан баштап эле жаңы жыл дегенде эле бул эң биринчи мандарин жана оливье, винегрет, селедка под шубой деген салаттар негизи мен ойлойм, ушу бул Советский Союздун территориядагы ар бир үй бүлөдөгү жасалган салаттар. Москва не сразу строилась. Бүгүн кандай салат жасайбыз биз? Жаңы жылды баарыбыз эле азыр эле өзүңүз айтып кеттиңиз. Столдун үстүн оливьесиз элестеткен эмеспиз. Сөзсүз түрдө бизде жаңы жыл келди дегенде ой оливье жейбиз деп кичинекей кезинен даярданып, майонез табып, издеп, сатып келип, анда оливьеден баштайлы. Оливьеге сен нелерди кошосуң? Айтып кетсең, сен бүгүн уникальный рецепт болот. Ошондуктан жакшылап, баамдап, жазып алып, көрүп, угуп туруңуздар. Кеттик анда. Оливье үчүн биз картошканы суга бышырып алдык. Картошка, сабиз, анда майонез бизге сөз керек болот. Жана оштукча айтканда тукумдар. Аларды суга бышырып койдук. Жана соленый туздалган бадыран, дагы зеленый горошок, да. Анан майонез и тойбоз колбасасы. Колбасы из доктора нету сегодня, поэтому тойбоз колбасасынан негизи Москва шаарынан Кыргызстандагы көп продукталар келип калды. Ошондуктан өзүбүздүн Кыргызстандан келген азыктарды көп колдонгонго аракет кылабыз. Жазгүл, Москва шаарында азыркы учурда детский школанын балдар үчүн окутуу борборунун жетекчиси болот. Негизи мен көп жылдан бери тааныйм сени, Жазгүл. Бүгүн мындай шоу на Новый год, шоу раскрытие деп айтсам дагы болот. Бүгүнкү силер жооп издеген, сурай албаган суроолордун баарын мен бүгүн Жазгүлгө жазам. Себеби дегенде Жазгүлдү чакырам дегенде эле мага стористерге сонун суроолор келген. Так что сага күч кубат, биз менен ачык айрым бөлүшөсүң деген толук ишенимдемин. Анда баштайлы, мен дагы жардам берейин сага, Эмнеден баштайбыз? Анда картошка менен сабизди кесип, кубик кылып тура берели. Давай кеттик анда. Мен сабизди турайын. Москвадагы кыялдар деген биздин передачанын названиясы негизи эң биринчи сен келген убакыттан эстели. Жазгүл, кантип Москвага качан кантип келгенсиң биринчи жолу келгениңде? Москвада биздин Кыргызстандан келген мекендештер 18 чыгып мектепти аяктап келген кези болсо, мигрант жашоосун 18 жашынан көрүп башса, мен болсо келгенде 11 жашта болчумун. 11 жашта болсоң, анда сен бул жакта мектепке окуган турбайсың да анда? Ата-энем ушул жакка келип иштеп калып, анан мен балдарым жанында болсун дешип, бизди алып келген. Анан ошондо 7-класс, 8-класс, 9-класс мектепте окуп калгам. Мектепте анда мен ошо жакында дагы бир проблеманы көтөрүп чыгайын деп атам, биздин мигранттардын балдары жөнүндө. Ошондуктан дагы сени чакырганым себеби ушул да. Бизде азыр аялдар үчүн программалар көп, мырзалар үчүн дагы азыр спорт жагынан, диний жагынан көп окутуулар көп болуп атат. Бирок биздин балдарыбыз ушул мындай кичине көздөн арыраак болуп атат да. Өзүмдүн да балдарым бар болгон үчүн мен өзүм кардарларым, туугандарым, тааныштарым дагы уже балдары көп болуп Москвада келип калды. Азыр эми сен балдарды окутуп атасың да, мектепке продленка кылып, анан мектептен окуй албаган сабактарын окутуп, мектепке даярдык кылып, ушул балдардын ой жүгүртүүсү, көз карашы кандай? Ошо кичинекей 11 жаштагы Жазгүлдүн Москваны кабыл алышы кандай болгон? Жазгүл келип эле шок болуп калган. Бул жактачы биринчиден тил базасы мен аябай начар болгондуктан ошол мектепке келип эле Кыргызстанда кыргыз мектепте окугансың сен? Кыргыз мектепте айылда окугам, ооба. Келип эле көп эмес, 100% эле толук түшүнбөдүм эле мектептин программасына. Бирок кичинекей кезимден деле бир мындай өрт характерим деп коембу, баягы тайманбас, өжөр характерим барбы?
3 койсо да жок, мен бүгүн кетпейм окуудан деп ушул мектеп качан жабылса ошондо кетип жүргөн кездерим да болгон да. Болгону ушул неме деп ушул окуп кетейин, орусча үйрөнүп кетейин депчи. Тилден проблема болгон экен да, чоң проблема. Мындай балдардын кабыл алуусу кандай болгон? Мисалы, мектепте окуп жүргөндө сени мисалы, мындай неславянская внешность деп коймунбу, ушундай башка деп туруп бөлгөнбү, ушундай нерселер болгонбу, болгон эмеспи? Болчу мектепте, мындай. Бирден экиден эле бала болчу да, бир мектептечи. Анан кабыл алуусу бул гастарбайтер деген сыяктуу же кандай понаехали деген сөздөр деген ал нерселер. Мындай экинчи сорттогу кишилер деп. Ооба, биринчи проблемасын айта кетсем, ошол кезде бардык эле келген мекендештер, даже менин ата-энем дагы ушул уборкада, анан двордо иштеген болгон үчүн аябай одноклассниктерим өзүмдүн башкача кабыл алган ошол жерлерчи. Себеби дегенде мен баягы центральный мектеп, центральный округда окуп калган үчүн баягы жакшы жашаган үй бүлөлөрдүн балдары менен окуп калгам да. Ошондо мен үчүн аябай удар болгон. Бирок ошондо эле айткам, мигрант болсом эмне болуптур? Мен зато окуп кетсем, кийин үйрөнүп кетсем, может университетте окуп калам деп эле максат кылып эле аракет кыла бергем да, ошондой эстейм. Кыздач орусча кайтара албай калган кезинде барып туруп эле муж менен ура-берет болчумун. Ошентип 8-чи классында, 9-чу классында 2-3 жолу айдалып да кеткен мектептен. Болгону чурка дизип барып эле ура кылыпчу. Менде немеде лучшая атака деген сөз бар го. Бул тилиң менен болбосо хотя бы удар менен барып ур дегенчи. Билбейм, ошентип айдап салган мектептенчи бул ура-береткен деп. Бирок кийин атам нерсе алып, жок атапайтын департаментке чейин барабыз. Ал өзү күнөөлүү деп барып ошентип көкпет болуп, кайрадан мектепке кирип калгам да, мен окуйм. Мен бар окуйм деп. Анан болгону чурка деген сөзүн көп уктум да. 7-чи, 8-чи класс, 9-чу класс. Может азыр ал жоголгондур. Бирок мурун бар болчу. Сен өзүң бул жерде мектепти аяктап, андан кийин дагы 2 окуу жайды бүтүргөнүңдү мен билем өзүм. Мына Москва шаарында сен ишкерликке аралашып жүргөнүңө көп эле болуп калды. Өзүң жаш болуп, мен көбүнө айтам да, мисалы сен жөнүндө мондай айтып коеюнбу, ушактар көп жүрөт деп коеюнбу. Ошондуктан Жазгүл ушундай, анан тиги жумушун мындай кылды, мынаны тигиндей кылса болмок, мындай кылса болмок, эмнеге бул ушундай кылат дегенде, мен эң ответ берген сөзүм ушул кыздын ушул жашында, жаш болуп туруп, ишкерлик менен алек болгон үчүн для нее эти ошибки простительны. Деп ушунтайм да, сен ушул нерсеге кандай карайсың? Ушул сен артыңдан ушундай көп сөздөр болуп, себеби сен көп кругта таанымал болуп калдың да, Мисалы үчүн тренингтерди уюштуруп жүрөсүң, өзүң мен билгенден эле салон ачтың, салондон школа ачтың, обучающий центр ачтың, праздниктерди уюштуруп жүрөсүң. Чайхана, клуб иш кылса, ошол көп ишкер жактан мен сени мындай аракет кылгандарыңды көрдүм да. Анан ошол жерден ар бир чөйрөдөн өзүңө тиешелүү мындай окружение алып турган адамдар бар да. Ошол адамдардын сенин аркаңдан мындай деп коеюнбу, шлейф деп коеюнбу, шлейф ушактагандарга, ошолорго кандай карайсың? Мурун ушактаптыр десе эле мындай депрессиялык жата калат болчумун, үйдөчү оронуп депчи. Азыр ушактаса күлөм да, ошол ушактан адам ким экен депчи, көрөйүнчү ошол адамдычы эмне иш кылыптыр деп. Анан ушак кандай десем, ушакта адамдар ар кыл жол менен кабыл алышат. Мен үчүн ал ушак бир неме да, знак. Аплодисмент коесуңбу? Знак же болбосо рост айтам да. Рост болоптур депчи, өсүп болоптур. Себеби дегенде ушак сүйлөгөндөр, алар үйдө отургандар да, диванда отургандар, эч нерсе кылбаган. Өзү эч качан ишкерлик менен риск деген иштеп көргөн эмес. Корккон адамдар гана ушак сүйлөйт да. Себеби дегенде мен ушак сүйлөбөйм, ушак сүйлөгөнгө менде убакыт жок. Себеби бир идея келди, кылыш керек. Муну менен барып таанышыш керек, бул менен мамиле түзүш керек. Инвесторлор менен иштегенди үйрөнүш керек. То есть адам постоянно бир нерсе менен алек болуп, занят болсо, ему некогда говорить ушак. Эми ойыма кошуласызбы? Негизи мен өзүмдүн техникам мындай да, мисалы мен да тинтип айтыптыр, момтип айтыптыр дегенде, мен мындай еврейский сонун анекдот бар да. Келип туруп ушинтип кыздар турса айтат экен да, слушай, Нургуль, сени тийлер ушактады, ушундай деп айтты, тинтип айтты десе, мен айтам да, если меня там нету,
и они про меня плохо говорят. Я им разрешаю, они могут меня даже побить. Депчи, мен жок жерден, мени не только ушак эмес, мен уруп койсам болор. Мен жок жерденчи, потому что неге мен бар жерде антип айта алышпайт да. Бул мааниси ушундай да, көзүңчө айта албайт, а жок жерде айта берет. Мейли, биз жок жерден эмне кылсын? Они могут нас побить. Мен ушундай көз караштамын да. Ошондуктан биз салатыбызга кайтайлы деп коймунбу. Буларды деген кандай пышырдык, эмне кылдык ошону айтып бербедиң да, айтчы. Биз жөн эле сууга бышырган болчубуз, может бирөөлөр башкача кылаттыр. Сен ушуну айтып кетпейсиңби? Бунун техникасын подписчиктер, достор, баарыңыздар эле билесиздер. Эми болгону картошкаларды баарын эле сууга бышырып алабыз. Будан эле эч кандай открытие жок. Туз саласыңбы сууга, же туз салбайсыңбы? Бушаткан кезде туз салып коебуз да, себеби толук бүтүн бышырыш үчүн. Хорошо. Эми анда только туура айткенбиз да, Так, мен сага дагы мындай көптөн көп эми эфир болуп калыптыр. Ошол эфирден пайдаланып туруп сага суроо берейин. Өзүң мына современный үй бүлөдө төрөлүп, Москвада окуп, мындай кандай десем, светский государствода, ошол жерде жүрүп, анан жакында эле жоолукка кирдиң. Ошол жоолукка киргениңдин себеби кандай болуп калды? Эмне себептен? Азыр элдер айтат, жоолукка кириптир, эми качан жоолуктан чыгат экен, биз ошону күтүп атабыз дейт да, анча-мынчалар. Ушул боюнча, жоолук боюнча айтып кетпейсиңби? Жоолук темасы аябай эле кызык болуп атат. Мен өзүмдүн чөйрөмдө дагычы мен күтпөп туруп жоолук салынат депчи, себеби мен өтө шок кыз болчумун. Мектепте одноклассник ургандан кийин уже мектеп бүткөндөн кийин деле шоктонуп жүргөм. Эми жаштыкта кандай десем, баарыбызга эле кызык да, кафеге бармай, шорта киймей, чачтык сары, кызыл, көк кылып коймой, алардын баардыгын басып өттүм. Прям төрөлүп эле жоолук салынып, прям акылдуу кыз болуп калган жокмун. Анан жоолукта мен мисалы орон алдым, анан мен религияга кирип өтө акылдуу болуп кеттим, устаза болуп кеттим деген маанини түшүндүрбөйт мен үчүнчү. Бул биринчиден ушу эл менен көп иштеп жүрүп, көп катачылык кылган кездерде мындай атакалар көп болгон да менин адресиме. Эми кээ бирлер соттошуп көрдүм менен, кээ бирлери атайын чечендер жөнөтүп көрдү бизнестечи. Анан билбейм, бирөө сөз тийди дейби, көз тийди дейби. Бир убактарда өзүм эле комнатамда, салонго барсам да бир необычный нерселер эле пайда боло берди. Мисалы, кумдарды коюп коюпчу, мисалычы, мурун бирөө айтса мен күлүп койт элем, каяктан сүйлөбүчү, фантастика деп. Анан көп нерселерге ишене бербейм да. Анан көзүм менен көрүп туруп, ичинде бир адамдын жолун аябай эле катуу тийген окшойм деп ойлонуп, анан Кыргызстанга барып чоң эне менен тайнымдар менен сүйлөшүп көрдүм. Ушундай болду жашоомдо. Чамаданымда мындай мынчалык чачтар пайда болуп атат дейм да. Көп учкам да, анан учканда, келгенде, кеткенде, салонго келсем бир айткандай эле кумдар пайда болгондо алар айтышты да. Болгону бир дуба үйрөнүп кой, защита кылып жүр деп ушинтип анан бир жакшы эже айтып калды, устаз эже. Ар бир адамдын өзүнчө бир защитасы болот. Сен дагы ушу жоолукка кирип көрсөң, может оорубай каласың деп калды да. Анан ошентип эле ушу оорубай эле калайын деп жоолукка кирдим. Себеби дегенде ооруп калганда мен өзүм медицина тармагынан билим бар үчүн мен досторум баардыгы врачтар да. Анан аларга кайрылып, скорый менен больницага барганда деле диагноз коюшпайт да. Баардыгы жакшы. Эч кандай хронический заболевание жок. Кудай сактасын, кан тарабынан эч кандай оору жок болгону мындай Слабость. Жок, слабость эмес, мурдум канат. Мындай сила, күчүм жок болуп калат да. Анан эч нерсе желаниям жок болуп, апатия көрсө, депрессиянын эле өтүшүп кеткен экен да. Депрессия кандай десе, мен өзүмөн өзүм болуп эле мен кыйынмын, мени көрсүн деген эми жаштык кез болот да, звезда болгон келет барчынчы. Көрсө звездная болезнь. Звездная болезнь да. Секреттер башка жакта экен да, Нургүлжа. Аны шашпай кичине убакыт өтүп ошибкаларды кечип өткөндөн кийин анан кийин сизге келдим го 2 жыл мурун. Наставник болсоңуз болбойт. Себеби мен өткөн жолду сиздер өткөнсүз. Мен кыйналдым Нургүлжа деп келгенде сиз айттыңыз, макул жазгыл ушундай экөөбүз договор кылалы, апаты ушунча болот. Анан по частям же болбосо ар бир келген бир сеанстарга эле төлөп 2 жылдан бери чоң мындай
открытие болду да, эмне ошондойчу. Сиздин жаныңызда жүрүп анан суроолорума баарына жооп алдым десем болот. Демек, мен айта кетейин, ошо Москва шаарында мындай мен кыйналдым, өлдүм, жаттым, банкрот болдум дегендердин баарына мен Жазгүлдөй күчтүү силерге сунуштамакмын. Себеби дегенде Жазгүлдүн ордунда башка бирөө болгондо уже давно эле кайра иш ашмак турсун, билбейм, Кыргызстандын башка бир жайлоосуна чыгып эле түшпөй эле ошол жакта жашап калмак деп ойлойм да. Кандай күйөөгө тиесиң дейт. Жазгүлдүн болочоктогу күйөөсү кандай, ушул кыз күйөөгө тием деген ою бар экенби, же болбосо иш деп эле, акча деп эле артынан жүрөбү экен дейт да. Ушул тема боюнча жооп бербейсиңби? Күйөө темасы мен өзүм психология факультетин окуганмын, Нургүлжан, сизге айтып бергенмин. Психология факультетинде жүрдүм 4 жыл. Анан күйөөгө тийип да көргөм. Анан күйөөгө тийип ажырашып кеткем. Анан күйөөгө тийген кезде мен мындай жаш элем деп айткым келбейт да. Кээ бирдемде эрте эле бат эле чоңоюшат. 18-19 жашында эле уже жетилишип, күйөөсүн алып там төрөп жашап кете беришет. Мен 20 жашымда күйөөгө тийип, ажырашкандан кийин баягындай жарты адам экенimди сездим да. Целостность дейт го. Анан ушул целостность деген теманы изче деп жүрөм. Бул эмне деген депчи. Окуган китебим калбады, барбаган психологом калбады. Целостность деген эмне деген депчи. Көрсө целостность деген адам өзү күйөөсү барбы, күйөөсү жок болсо дагы толук болуш керек экен да. Анан жарты болбойчу. Ошентип ошону толтуранга аракет кылдым. Толтурганда кандай? Өзүм менен өзүм таанышып, Жазгүл өзү ким? Жазгүл эмнени жакшы көрөт? Жазгүлдүн пландары, кыялдары кандай? Кайсы убакта настроениясы жакшы болот? Деп изчетип жүрүп, эми күйөөгө тием десем да болот. Мен бүгүнкү күндө ушул анда ачык деп бүгүнтөн баштап быйыл сөзсүз күйөөгө тием деген жаңы жылга койгон эң максаттардын бири болсун. Анда урматтуу мырзалар, Жазгүл күйөөгө тийгенге даяр болду деп дагы айтсам болот. Инстаграмдан аккаунттарынан кирип сүйлөшүп, жолугушууга аларга чакырып, бири-бириңиздерди сынап көрүңүздөр анда. Ушинтип коеюнбу? Жакында эле сен соц барактарыңды, Инстаграмдагы барактарды аябай көп адам көрөт экен да. Жазгүл бүгүн буну чыгарды, сториске тини чыгарды депчи. Ошол бир стористердин бир темасы болуп калды. Жана ажырашкан аялдар, анан кийин күйөөсү бар аялдар деп, ошондо ажырашкандар биз экинчи сорт болуп калдык деген бир тема. Ошол боюнча сен мисалы ажырашкансың деп бизнес тармагында ошол нерсе зыян болду же зыян болгон жокпу, же бул нерсеге маани бербей эле алдыга басып жүрөсүңбү, кандай? Ажырашкан деген бир дагы мага мындай таасирин тийгизген эмес ушул жашоодочу. Себеби дегенде мен үй бүлөм аябай чоң. Атам өзү 12 бир тууган, апам 7 бир тууган. Андан бизде ажырашуу мындай жартканда жок да. Баары өз үй бүлөсү менен үй бүлөнү мындай бекемдеген, чоң аталар тарбияны башкача берген да. Анан баары шок болсо керек, кантип Жазгүл ажырашып кетти деп. Себеби дегенде бизде аябай тарбия күчтүү. Анан айттым да, жашоо ар кимдин жашоо өз колунда. То есть силер жашаган жашоо экөөбүзгө окшош болушу мүмкүн эмес да. Кээ бир адамдын басып өткөн жолу бири-бирине эч качан окшошпойт экен. Лев Толстой айтат го, все счастливы по-своему, все несчастны по-своему дегенчи. Ошондой эле сөз экен. Анан Инстаграм боюнча өткөндө бир блогер менен экөөбүз кичине кандай десем түшүнбөстөр болуп кетти. Ажырашкандан мага жазып алып туруп эле неме дейт? Мен сага эмнеге завидовать этмекмин? Мен күйөөм бар, балам бар деп анан күлкүм келди да. Жашоодо күйөөсү бар, анан баласы барлар эле бактылуу экен депчи. Андай эмес да. Жашоодо качан гана өзүңдүн структураңды ичинде бул өзүңдүн жашооңдо баалуулукту сезип баштаганда, өзүңдүн күчүңдү сезгенде бул бакыт башкача бакыт экен. Анан ошол бакытты күйөөңдөн издесең, же болбосо бала төрөп коңуш мага бакыт алып келет деген бул чоң андай жаңылыш. Ушул жерден мен Жазгүлдүн сөзүнө кошуп кетет элем. Көпчүлүк айымдар өзүнүн бактысын ошо мырзаларга байлап коет да, ответственность берип коет да. Мен күйөөгө тийсем эле бактылуу болом деп. Күйөөгө тийгенге чейин бүгүн
бактылуу болгонду үйрөнүш керек. Андан кийин уже күйөөгө тийгенде само собой эки эсе бактылуу болобуз. Жазгүл, сен эмне себептен именно балдар менен иштегенди тандадың да? Себеби сен өзүңүн образованияң медицинский, анан экономика жактан бизнес кылып, анан эмне түрткү болду сен ушундай социальный проекттерге барганга? Балдар менен иштегенге эмне түрткү болду сага? Бул балдар менен иштегенди сиз жасап алсаңыз, мен жасап алсам, баары бирөө жасаш керек да, Нургүл эже. Ушул ой мени көп убакыт мындай покой берген жок десем болот да, тынчтандырган жок. Себеби 15 жылдан ашып калыптыр Москвага келгениме. Анан поток Кыргызстандан бул жака келе турган балдар азайган жок да. Мүмкүн болушунча жылдан жылга көбөйөт. Себеби дегенде бул жактын шартына, анан бул жакта ушул өзүңүз жакшы билесиз, үй алып бул жакта калып кеткендер да көп да. Анан баарында эле Кыргызстанда айыл жергесинде кыргыз мектепте окуган үчүн көп балдар кыйналып калышат да. Келип туруп, биринчиден адаптация жагынан болсо, экинчиден ушул тил тармагына кыйналып калат. Анан мен өзүмдүн анализим боюнча 4-5 жылдан бери балдар менен иштеп жүрүп түшүнүп жеттим. Биздин балдар өтө интеллектуалдык жактан аябай мыкты келишет экен да. Биздин балдарда именно ата бабаларыбыз мыкты инсандар болгон үчүн биздин балдар дагы кыргыз балдары өтө акылдуу келишет да. Бат үйрөнүшөт, тилди дагы бат көнүшөт. Анан аларга болгону кичине поддержка, тип жол көрсөтүп кое турган бир центр керек экен деп ушундай ой келген мага 5-10 жыл мурун. Ошол максат менен алып келем, ушул билим тармакты алып кетип атканмын. Оливьени кандай ушундай тарелкадан аралаштырып туруп эле, кээ биркилер тарелка менен эле коюп коет. Ар ким ар кандай кылат. Биз бүгүн жаңы жылга кандай жасалгонун сунуштайбыз биз. Атайын форма даярдап койгонбуз. Формага салып, ресторанский кылып коздойт экенбиз да. Негизи мен ойлочумун, бу ресторанский тамактарды жасаш кыйын болуш керек деп ойлогом. Анан бу шоу ачылгандан баштап тамак жасоо ушунчалык жеңил, ушунчалык мындай оңой экенин уже билип баштадым да. Майонез жасам, майонез. Кеттик анда. Ушундай кылып туруп биздин жаңы жылдык оливье салатыбыз даяр болду. Бул деген жаңы жылдык передачабызга атайын жыл жыйынтыгы деп Жазгүл сени чакырдык. Кудай буйруса кийинки жылы жыл жыйынтыгына башка жыйынтыктар менен күтөбүз сени. Кудай буйруса үй бүлөң менен деп койсоң. Үй бүлөң менен андай. Да, быйылкы сенин проекттиң ушул подписчиктерге дагы айтат элем, ошо бизди видеону көргөндөр Жазгүлгө жакшы каалоо тилек айтып коюңуздар, жакшы күйөө чыксын. Жазгүлдү сүйгөн, сыйлаган, барктаган, түшүнгөн, баккан, дагы кандай качестволор болуш керек. Айтор сразу шылтоо менен комплимент кылган, белек берген. Эң негизгиси мен ойлойм, ошо сени сүйүп, сени сага алдабай, сага чындыкты сүйлөгөн бала чыкса, анан калганын уже чогуу жасап кетесиңер. Ошон үчүн мен сага айтат элем, ошол мырзалар менен сүйлөшкөндө эң биринчиден ошол чын сүйлөгөн мырзаларга көңүлдү көбүрөөк бөлүп тур да. Анда формочкага эле салып коет экенбиз да. Мен муну кандай кылышат экен десем? Жаңы жылда дасторконубуз бардыгы өзүнүн формалары менен өзүнүн ордунда болсо, бул дагы аябай сонун көркүн ачат. Анда эмесе, достор, Нургүл эже, кийинки салатыбыз селедка под шубой, онда жасап. Кандай продукталар керек бизге? Селедка жасаш үчүн картошка, сабиз, суга бышырылган, баары. Булардын кызылча, жумурткаларын баарын суга бышырып алабыз. Жана бизде азыркы ушул жерде селедканын 2 түрү турат. Бул селедка мындай эмгекчилдер үчүн, тазалан дегендерге, бул жалкоолор үчүн. Даяр эле, кесилген баары даяр. Экөөнү тең колдонсо болот. Анда экөө менен жасап көрөлү анда. Кет. Анда баштадык, анда бизге жардам керек, анда. Мистер Пропер, появись, дейт го. Виталя, мы тебя ждали. Серьезно? Да. Нам нужно почистить селедку. Что у вас? Я знаю. О, Абылова, здорово. Когда приехала? Еще рельсы не остыли, да? Ты У вас не профессионал хватает своего лука. дела.
Мы без лука. Без лука? Тогда получится не селедка под шубой, а получится селедка под дубленкой. Что, показать вам лайфхак? Да, Почистите как селедку. почистить быстро селедку. Кто хочет почистить селедку быстро и эффективно, сильвупле, показываю. Отрезаем сначала голова, потом надрезаем по хребту, аккуратненько. Потом вытаскиваем потроха. О, она даже у нас с икрой, смотри, какая прелесть. Потом вот так вот берем шкурку, аккуратненько Я смотрю, вы профессионал, да? снимаете. А как же? Ну, как же. И самый ответственный момент теперь. Вот так делаем. Держим. Оп. И, пожалуйста, Вау. филе готово. Сильвупле. Чистая рыбка, ни одной косточки. Вот, пожалуйста. Красота. Сильвупле. Вот. Аплодисменты. Давайте Да. сюда. Молодец Забираем. Вот. вообще. И вот так вот тоже вот. Шлеп. Филе. Очень круто. Кто не знал, пожалуйста, можете на замедленном посмотреть, научиться. Да. Уважаемые телезрители. Урматтуу мекендештер. Да. Так надо сказать, да? Урмату мекендештер или телезрители? Телегулючелер. Урмату мекендештер. Наступает год койона, а уходит год тигра. Вот. Тигр всех напугал, но следующий год кролика будет более спокойный, я считаю. Всем желаю в этом году, чтобы у всех все невзгоды ушли. Вот. Все, что было плохо, осталось в этом году. А что все хорошее только накапливалось. Никогда не забывайте обучаться, идти ввысь, тренироваться. И чтобы ваше, как говорится, все в ваших семьях приумножалось. Добра вам и вашим близким. Целую, обнимаю. Виталий. Все. Так, скажи, кто нарисован на 1000 сомов? Звезда, вы что? Я уже с 11 лет общаюсь только с рублями. Ой, я 18 лет не был в Кыргызстане, то до сих пор помню, что Баласагин там нарисован. Ну хорошо, молодец. Аплодисменты. Ну, тогда, если ты с рублями общаешься, что нарисовано, какой город нарисован на 5000-ной купюре рублей? Да это все знают, это же Хабаровск. Чтоб тебя дочь намочил. Ладно, молодец. Что ж такой Ну вопрос? что ж, мы задать? продолжаем делать селедку Ладно, под шубой. Все, давайте, я вам почистил. Все, спасибо, Всем ждем пока. С результаты. Новым годом! Анда эмесе баарын даярдап алдык, анда кандай кылып туруп салабыз эми? Эми өзүнүн правиласы бар, ошол правила менен эле колдонуп жайгаштырып берилген анда салатты. Сиздин наставничествоңуздан 2 жылдан бери жаныңызда жүрөм. Анан эки эле сөз аябай катуу калганда менин мээмдечи качан болсо эле ушул сөз жашоодо несправедливый момент келгенде эле сизди эстей берем да. Жизнь несправедлива деген сөзүңүз эстейсизби? Ушундак айткансыз. 2 жыл мурун айткансыз. Тебя могут предать даже самый близкий человек, будь готова. Партнерден акта калсын, самый близкий предают деген нерсеңиз эсимде калды. А экинчиси анан иллюзияны жок кыл дегениңиз да. Жатып алып эле мен проблеманы бир келип чечип койсо экен деп элечи ишенип ошо менен жүргөн ишенген жакшы экен. Кудай менен да байланышта болуп ошого ишенип суранган бул башка экен. Иллюзия деген нерсе розовый очки сыяктуу эле күткөн жаман экен да. Ошону менен биздин салаттарыбыз даяр болду. Жаңы жылдык ушундай сонун прям
кооз, даамдуу натуральный продуктардан жасалган биздин салаттарыбыз баары даяр болду. Оливье, селедка под шубой бүгүнкү биздин ашпозчубуз Жалызгүл Абылова. Анда эмесе баарыңыздарды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Иштериңерге ийгилик, үй бүлөңөргө тынчтык, бай болгула, бар болгула кийинки жылы дагы Кудай буйруса ушундай чоң сон проекттерди ушундай биздин ошол Москвадагы кыялдар деген шоубуз өнүгүп өсүгүп силердин жардамыңар менен ийгиликтерге жетише берели. Жазгүл, ушул каалоолор сага дагы тиешеси бар. Чоң рахмат. Биздин ипотека центр генеральный спонсорубуздан сага жаңы жылдык белек. Иштериңе ийгилик, жашооң ушундай таптаттуу болуп жүрө берсин. Чоң рахмат Нургүлжө.